Кутмандуу кечиңиздер менен. Биз дагы кийинки азыркы эфирибиз продукция боюнча болмокчу. Мен бул жерде турган продукцияларды мынакей Bloom сериясынын бир полный набору турат. Бул наборду мен канча сомго алдым? Бул Вокруг глаз көздүн айланасына сүйкөлүүчү Bloom сериясында крем плюс 35. Мен өзүм жашым 35те. Мынакей бул менин жашыма туура келүүчү Bloom сериясынын продукциялары. Буга чейин мен Ботаниканы колдонгом. Ошондой эле Ботаниканы дагы эксперт отбеливающий кремин да колдонуп көрдүм жайында. Анан азыр мен ошо Bloomга өттүм. Мунун баарын азыркы каталогда бизде акция болуп жатат. Акция болуп жатканда акционный баасы канча сом экен? Биз каталог менен иштешти үйрөнгөнбүз. Мында кыйшыйтабыз дагы. Дароо эле крем издесек, мына мынтип кыйшытып туруп, мына көк түстү ачып жиберебиз. Ошондо биз оңой таап алабыз. Азыр мен карап берем. Так, мен заранее белгилеп албаптырмын, кечиресиздер, издегенге туура келип калды. Ошондой болсо дагы бат эле табабыз. Мен бул кремди канча сомго алдым? Азыр бизде сонун акция экен, мынакей набор 735 сом деп турат. 735 сом деп турат. 735 сом деп турат. Так, 151 бетте. Мен ошонун баарын 4 сомго алдым. Муну 1 сомго, 1 сомго жана 1 сом, 1 сом. Баарын биригип 4 сомго гана алдым. Мынакей. Кайсыл жерде сизге ушундай наборду 1 сомдон берет, айтыңыздарчы. Мынакей бул ультра сериясынын продукциялары. Муну менин кызым колдонот. Кызым жашы 13тө. 13 жаштагылар да колдонсо болот. Бул подростковый, билесиздер. Бетте бозулуп баштаганда жанагындай угри же акнелер чыгып баштаса, мынакей мына ушул продукциялар жардам берет майлуу беттерге. Муну да канча сомго алды деп ойлойсуздар? Канча сомго алды деп ойлойсуздар? Мынакей бул жерде канча продукция турат? Бул гель для умывания, муну менен эртең менен кечине бетин жууйт. Бул гель скраб маска 3 в 1. Мунусу болсо креми. Муну болсо мен кечээ күнү эле алып келип бердим, пока колдоно элек. Бул гель корректор, жана уже төмпөп чыгып кетканда басып койсо, уже бул автоматически кургатып түшүрүп коет. Мына еще тоник. Мына ушунун баарын мен Faberlic клубтан 1 сомдон алып отуруп эле мынакей уже 5 набор, мынакей алдыңыздар да 5 набор. Сиздер ушундай нерсени базарга барсаңыздар, сиздерге мене күнүгө сода кыласың, алтынын сага могу наборду белекке берем деп айтышабы? Айтышпайт, туурабы? Менин мындай 1 сомго алган продукцияларым аябай көп. Ошондой эле бальзамдарды да алгам. Острота зрения дегеним бар, легкость дыхания дегеним бар. Соли. Шкафты сетада койчу. Сила иммунитета деген бар. Мен ошондой бальзамдарды, зубная щетка, паста, мына ушул сыяктуу өзүбүзгө колдонуучу продукцияларды мен баарын 1 сомдон алам. Faberlic клуб ачылганча чогулуп калды эле, ачылары менен мына мен ушул нерселердин баарын алдым. Мынакей. Бул бальзамды 35 балл, кээде 50 балл болгондо алса болот. Бул жерде легкость дыхания деп турат, сила иммунитета деп турат, ошондой эле острота зрения. Азыр пока толук ичип баштай элекмин, бир ичкем, ошону иче элекмин. Мынакей, ошолордун баары сиздер Faberlic клубтан 1 сомдон эле алсаңыздар болот. Ошон үчүн мына ушундай нерселерди сиздер каттап аткан адамдарыңызга ушуларды айтып беришиңиз керек. Ушундай маалыматтарды туура жеткирсеңиздер гана сиздер команда түзө аласыздар. Азыр мен сиздерге монда көрсөтөм. Бул эмне болгон сетка десеңиздер, муну көп адам биле бербейт. Бирок мен муну 1 сомго алган жокмун каталогда. Так, дом Faberlic'ти ачып алабыз. Мынакей дароо эле грязный голубой цветти карайбыз дагы. Так, мынакей 296 бетте турат. Мешок для стирки деликатного белья деп турат. Мынакей. Момдай мешок. Эми бул мешокко мен эмнелерди саламын? Буга шурусу бар, стразасы бар. Ошондой эле жанагындай
махуровый сыяктуу түбү чыгып кетпесин десеңиздер, мынакей ушуга саласыздар дагы, жуйсуздар. Шурусу чыгып кетсе да мунун ичинде калат, сиздин стиральный машинаңызга өзүнүн алакасын тийгизбейт. Же болбосо стразалар дагы кээде чыгып кетет, стиральный машинада жууп атканда алар дагы барып стиральный машинанын бир тешигине тыгылып калышы мүмкүн. Ал эми мунун ичине салып туруп жуусаңыз тыгылбайт, мунун ичинде калып калат. Ошондой эле мен азыр кызыл кийимдер менен салып койсом кичине розовыйраак цвет болуп калыптыр. Бул дагы ушул эле бетте турат, артикулу 110-40. Буга мынакей бузгалтерлерди саласыздар дагы, анан оозун жаап туруп стиральный машинага коркпой эле ыргытып бересиз. Бул эмне кылат? Бул жанагы бузгалтерлердеги губкалар болот, форманы кармап турган. Мына ошолор мыйрыйып, тыйрыйып калбаш үчүн, өзүнүн формасында болуш үчүн ушундай атайын мешок. Так, мешочек для стирки бюстгальтера дейт. Мынакей болгону 230 сиздердин 20% скидкаңыздар бар. Ал эми бул мешок болсо 290, тоже эле минус 20% кемитип көрүңүздөр, кандай болот экен, канча сом болот экен. Мынакей буларды көп эле внимание кыла беришпейт, бул эмне болгон продукция экенин. Ошон үчүн мен айтып коеюн дедим. Азыр сабыле мага жана картошка бышырган мешочек тап келип берчи. Ошондой эле бизде дагы кандай продукция бар сонун. Анча мынча элдер внимание кылбаган. Өткөндө ушунун видеосу таркаган болчу, бут кийимге чачып 8 саат 12 саат коюп, андан кийин эшикке чыкканда раковинага тозуп көргөн баягы сууну кадимкидей отталкивать эткен. Мына ошол продукция 114-33 экен, 114-33 артикулу. Мына мунусу. Бул бирок азыр жок болуп атат. Менде уже заказ бар. Өзүм видеолорун таратып жибергем. Мен билесиздер, барып алып көп сатып бербейм. Мен видео WhatsApp'тан эле маалыматтарды, жанагындай видеолорду, кызыктыруучу видеолорду кетирип эле заказ алам. Мына ошондо азыр менде 2 заказ бар. Кече бир өзүмдүн алганымдагы талашка түшүп араң алып калдым. Себеби мен кышкы бут кийимдерге жалаң замш алып койгон болчумун. Ошон үчүн өзүмө да керек болчу. Чуть эле өзүмдүкүн алдырып жаздадым. Азыр да көп адамдар биле бербеген да бир сонун продукция бар. Менин кызымдын жакшы көргөн продукциялардын бири. Азыркы каталогда барбы, жокпу билбей атамын. Саш, помоги мне, пожалуйста, найти. Каталогтан карапчы. Мынакей мондай сонун нерсе бар бизде. Сонун нерсе бар. Муну деле көпчүлүгү маани кыла бербейт. Мондай эме аяк жагында болот да, мондай жагында болот. Муну деле маани кылып карай беришпейт көбүнчөсү. Бул эмне болгон мешочек десеңиздер, бул мунун ичине картошканы жууп туруп, бир 4-5 картошка батат, жууп туруп, бир аз кургатып туруп, анан ичине саласыз дагы, мындай ичине саласыздар. И жаап туруп микроволновкага салып коесуздар. 15-20 минуттан ичинде сиздин картошкаңыз таптаяр бышып калган болот. Мейли салат жасайсызбы, мейли картошка менен пияз, соленый огурец кылып жейсизби, уже картофель даяр. Дагы эмне кылса болот бул мешочек менен? Мисалы үчүн наныңыз не свежий болуп калса, же болбосо кечээки мурдайкы болуп калса, бир аз катуураак болуп калса, тоже мунун ичине саласыз. Эскертүү, салафанга салбай туруп эле дароо эле ичине саласыз дагы, жабасыз дагы, микроволновкага салып коесуз. Микроволновка мынакей. Картошканы мисалы үчүн, так, поместите микроволновую печь на 4 минуты, аккуратно достаньте мешок. Бул жерде 4 минута, 5 минута деп жазылып турат, бирок 4-5 минутада бышпайт. 10 минут биз деген 10 минуттон коюп коебуз да, 10 минуттан ичинде бышат. Даже 15 минут болуп калат келе сале. Да, иногда, если картошкаңыз кичине чоңураак болуп, же болбосо эми ал картошканын бышкан жери кайсыл жак болсо да ошого да жарашат. Мисалы, суугураак жерде бышкан болсо, анда көбүрөөк убакыт кармаш кетет. Чүйдүн картошкасы бат эле бышат да. Ошондой эле нанды дагы салып туруп микроволновкага салып койсоңуз, бул свежий нанды чыгарып берет сизге. Азыр эле бышкан нандай болуп калат. Мынакей кызым каталогтан тап берди. Азыркы каталогдун 277-бетинде экен. Мынакей сонун эзилген картошкалар мындай болуп чыгып калат. Муну деле көпчүлүк анча маани бере бербейт, бирок биз алып колдонуп көрдүк. Сонун экен. Шашлышта, мисалы үчүн, эртеден кечке чейин иштегендер келе калып, картошканы сала калса дагы болот.
дагы эмне жөнүндө айтып берсем, азыркы акция боюнча айткым келип жатат. Азыркы акция мындай: эксперт сериясынын экинчи шахта продукциясы дагы арзан болуп келип атат. Мен мурда мунун биринчисин саткан, биринчи шагын бир эже алган болчу. Анан ал айтып аткан: экинчи шагы, пожалуйста, экинчи шагы арзан болуп келсе сразу айт, мен сразу алам деди эле. Ушунда 50% скидка экен десем, алып келип берчи деген. Мен алып койдум, бирок жеткире элекмин. Мынакей. Бул канчанчы бетте? Бул 170 бетте турат. 50% скидка. Без скидка карасаңыздар, бул аябай эле довольно кымбат крем. Ошон үчүн клиенттерди дагы ошо товар арзан келип калган кезде сизге карап атам, мынакей арзаныраак алып калыңыз десеңиздер дагы клиенттерди кармайсыздар. Мен дайыма эле ошентем. Хоть арзан болгон кезинде сатсам дагы, баалы азырактан болсо дагы зато саз болот. Ал клиент бир жолу эмес, сизге бир канча жолу уже постоянный клиент болуп калат. Ошол менин Фабрик клубда алган продукция мына ушулар. Ал эми анча мынча көп маани кылбаган продукция мына булар. Ошондой эле акциядагы продукция азыр бул. Ушундай акциядагы продукцияларды алып пайдаланып калыңыздар. Жана Фабрик клубдан мындай сонун белектерди 1 эле сомго алыңыздар. Ал үчүн ар бир каталогда заказ кетирип туруңуздар, чтоб балыңыз көбүрөөк болуш үчүн жана ал балдарыңызга кайра ушинтип өзүңүз үчүн сонун нерселерди 1 сомго алып өзүңүзгө подарок эткенге. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.